башаты бул мен үй деп билем. Үй бүлө ата эне кандай тарбия берсе, балада ошол көпчүлүк эме балада ошол ата энеден болот да. Ата эне аны жакшы жакка үндөп, жакшы сөз айтып, балам момундай болуп жүр, кызым мындай болуп жүр десе, бала көбүнчө ата эненин тарбиясын көбүнчө. Сөзүңүзгө аралчы, азыр аталардагы, апалардагы, эже агайлардагы баардыгыбыз талим тарбия берип атабыз. Бирок тилекке каршы ошол эле учурда рекетчилик деген балая чыкты. Баягы балдар эмес, кыздар бири-бирин сабашып, эки жаат болуп бөлүнүшүп, ызычуулар көп. Анан ушул кайсыл жактан аксып атат? Кандай, балким же тарбиябыз жетпей атабы, же кандай ыкмаларды колдонушубуз керек? Жаштарга ушул айтып берсеңиз. Эми биз деле мектепте окуучу болгонбуз. Ошол убакта эч кандай деле жада калса окуучу көчөдөн таап алган буюмду алып кетпеген убакыт болгон бир убактардачы. Азыр эмне балдардын колунан жанагынтип жулуп кетүү, жанагынтип айтып атпайсыңарбы, кыздар менен кыздар бири-бирин ушинтип мушташып, мына ушундай. Бизде бир Советбек Байгазиев деген педагог ушунун китебинде ошол киши айтат да. Азыр биз эч кимди баланы күнөөлөгөнгө мүмкүн эмес дейт. Замандын агымы ушундай болуп атпайбы? Биз кимди күнөөлөйбүз? Баланы эч убакта күнөөлөй албайбыз. Чоң адамдардан күнөө кетип атса. Заман десек, баягы заман күн ордунан чыгып атат, ордуна батып атат. Анан бул жерде да бир олуттуу маселе бар. Балким ушул өзүбүздөн аксап аткан жокпузбу? Албетте чоң адамдардан кетип атса, бала мүмкүн ошону көрүп, ушуну жасасам боло берет, окшойт деп, мүмкүн бала ошентип жасай берет. Кээде айтып, аны жасаба деп кетирген күнү мүмкүн бала ошол ишти жасап койгон убакыт болуп атпайбы? Ал өзүбүздөн. Демек, мен эжекеге сурабайчы, эжеке. Сунуш. Мындай, сиздерде көп кыздар окуп атат. Кээ бир ата-энелердин колу тийбей, жакшы тарбиялай албай жатат. Анан кийин мисалы сиздер кыздарды үйрөтүшүңөр да, кызым мындай кийбегириң, өтө кыска кийбе. Бир жагынан уят, бир жагынан суук тиет деп үйрөтүш керек да, же үйрөтүш керек бекем? Сөзсүз үйрөтөбүз да, эмнеге үйрөтпөйбүз? Мектептин формасы бар, окуучу дайыма постоянно ошол форманы кийет. Эркек бала дагы, кыз бала дагы. Сөзсүз үйрөтөбүз аны. Ата-энелер, мына мисалы сиздердин кыздар кыска кийип жүрүү. Эмне үчүн силер айтпайсыңар? Шаарга барар менен жип-жылаңач эле болуп атат. Эмне деп айтып атасыңар? Эмне тарбиялап атасыңар кыздарыңарды? Же кыздарыңарды уя аласыңарбы силер? Мен Токтобаева Нуриламын, ушул айылдын тургунумун. Биздин ушу мектептин бүтүрүүчүсүмүн. Биздин балдар да ушу ектен тарбия алып, баары үйлөнүп жайланып калышты. Мен жаштарга кааларым, барыбыз эле жакшынакай болсо экен, ушу жаштарыбыз ымандуу болсо экен деп айтып атабыз. Мен ойлойм, ата-энелер баланы тапкан, өзүнүн ички дүйнөсү таза болсо, адам өзүн таза кармап, өзүн таза, динин таза тутуп, балдарга ошол тарбияны берсе, балдарым, кыздарым, жакшынакай жүргүлө, чачыңарды кыркпагыла, узун көйнөк кийгиле, эжекеңер мектептен берген агайлар берген тарбияны уккула, убагы менен үйгө келгиле деп айтып атабыз. Биздин убакта айтчылы апаларыбыз, алыс жакка турмушка чыкпагыла, кокустан биздин көзүбүз өтүп кетсе, көзүбүздү көрбөй каласыңар. Эз акылыңар менен болгула деп жакшынакай тарбияны берчи, биз Кудай буйруса ошол эле тарбия менен динибизде калган. Эми жаштарга ар кимиси ар кандай айтып атат, ар кайсы тарбияны көрүп атат. Анан менин айтарым ушу жаштар, эл журтум, баарыбыз эле ушу ички дүйнөбүздү таза кармап, таза тутуп, балдарга жакшы тарбия берелик. Мына жогору жактан келип аткан бизге жакшынакай сөздөрүн айтып, түшүндүрүп аткан жетекчилерибизге дагы ыраазыбыз, мектептин жетекчилерине, мугалимдерге да ыраазыбыз. Эми үйдөн жакшы тарбия берсек, баарыбыз эле жакшы болот. Чоң рахмат, чоң рахмат. Мына адеп деп келипсиңер, адеп, ахлак кандай болот, мектептерде кандай, жолсо тарбияда кандай, жолсо рекеттер көбөйүп кетти, туура. Азыр рекет деген өзү түрмөдөн башталат атпайбы? Ошондон келип анан салык салып мектепке келип атат да. Биринчи ушуну закон иштеш керек. Жана депутаттар жанагы рекеттердин немесин Закон иштеген жокпу? Иштебей атат. Ошону кабыл алса, жазалоо закону. Мен угуп атам да күндө. Ошол кабыл алынганда, ошо рекет ошондо токтойт эле. Бул. Экинчиден бизде мына мектепте жанагы тарбия сабагы деп койгон. Же иман сабагы эмес, же адеп сабагы эмес. Бу жерде манасын жети осуяты, аны жөн эле жаттап алат. Адеппи? Адеп сабагы, анда адепти үйрөтүш керек. Баскан, турган, сүйлөгөндү.
иман сабагы, иман десе эле коркот, намазды окутуп коет деп. Иман деген ал адам өзү Кудайды таанып, жалгыз деп эле билип, анан пайгамбарын тааныш эле. А негизи мен сунуш кылат элем, депутаттарда талашып атпайбы? Намаз кана керек эле. Жок, биринчи баскыч бизди жана орустар басып кеткен деген туура. Воскресенье күнү, воскресный деген күндөн алынган. Ошо күнү ала чокунушат. Бизге жума күндү биз үчүн дем алыш кылса, балдарыбызда туура тарбия көрөт эле. Мечитке барат эле, иман окуйт эле. Анан кийин ушундай сунуш бар, ошо депутаттар жума күнү эс алып жумага барсын, базар күнү орустар эс алсын, а суббота иштесин анда. Болду ушул эле сунуш, оңоло болду Кудай. Рахмат. Чоң рахмат. Мына кыздарга, балдарга суроо берем да. Силердин ата-энелериңер силерди жакшы тарбиялап атабы? Канаттанасыңарбы ушул силер эже агайлардын, ата-энелердин немесине? Кыска. Ата-энебиздин аракети жетишинче эле тарбия берип атат го. Ам бул жерде айткан апаларга кошулбайм. Чачыңарды кыркпагыла, узун кийгиле. Алардын 20-кылымда чоңойгондо, азырден 21-кылым. Заман жетишип калганда жаштарына чачырсы кыркып эле жүрбөйлү. Ошондо эле мен аларга башы кошула албайм. Окуучулар тартипсиз, балдар тартипсиз деген бул азыркы чөйрө талап такыр башка болуп калган. Чачын кыркканга капа болбогула. Ал азыркы учурдун талабына жараша. Аны эч ким аны өзгөртө албайт. Үй өзгөрбөйт дагы. Бул бир. Экинчи, балдарды, кыздарды үй бүлөдө курсакта жатканда тарбиялаш керек. Кыскартып айталы ата. Анткени убактыбыз аз калды, ушу бүтөйүн деп калды. Курсакта тарбиялаш керек. Анан кийин тарбияны мен кем берип койдум, мен ашык берип койдум дегенге болбойт. Рахмат ата. Чоң рахмат. Анда Мен бир сүйлөп коеюн болду. Бүтүрбө? Мен мындай биякта тирүү балдарыбызды тарбиялай алсак, сиз курсактагы баланы тарбиялай берсет да. Курсактан баштап дейт, мына жерден эч бир тарбия жок да бизде. Чынын айтсак, тарбия жок болуп атат. Ата-энелерде да жок, мектепте да жок, эч жерде жок болот да тарбия. Ошо биздин тарбиябызды өзгөрүш керек, түп тамырын өзгөрүш керек. Чоң рахмат. Эми кыргыз өзүбүздүн азыркы нааразы болгон жагыбыз ушу жана дисктер чыгып атат. Чет мамлекеттин кинолору келип атат. Ошолордун балдарга тескери таасир берип атат. Бу жерде ата-энелер да коомчулукта жалпы мамлекет өзү жалпы киришпесе, бул ушу эң оор болуп атат да. Жалгыз мугалимдердин колунан алы жетпейт. Мына чет мамлекеттен келген дисктерге тыюу салыш керек. Жана рекеттерди жок кылыш бул өкмөттүн иши. Мына ошо жактан баштап аракет жасаш керек да, өкмөт аракет жасаш керек, дистерди жок кылыш керек, криминальный чөйрөнү жок кылыш керек. Анан мына башка айылга салыштырмалуу, шаарларга салыштырмалуу биздин айыл кичинекей чөйрө, биздин балдар азырынча жакшы эле. Биздин балдардан андай тескери жакка баскан балдар жок. Мындай сыртты көрүп туруп, сырткы чөйрөнү көрүп туруп ичиң бушат да. Ушул коомчулук жалпы киришсек, балдарды жакшы жакка, Кыргыздын өзүнүн нарк үрп салттарына, салт саналарына кайрылсак, биз жакшы балдарды чыгара алабыз. Рахмат. Мындай токатер жери баарыбыз мына улуубузда, чоңубузда, кичинебизде, карыбызда, жашыбызда үйрөнө турган жер. Биз имандуу боло албасак, эч жерде боло албайт. Биз жанагы депутаттарды мен тарбиялагам. Ошо депутаттардын ичинде мен силерге айтып коеюн, депутаттардын ичинде, ошонун ичинде тарбия көрбөгөндөр бар. Мына ошоге мен чакырып барса да айтам ушуну. Ошол депутаттар дагы мына өзү депутат болуп, кызын да аркасынан жетелеп жүргөндөр бар. Мына ушул угулуп калдым Кыргызстанга. Ошолордун баардыгы тең алжыгандар, адашкандар. Бул башка элди да ойлош керек. Эл жөнүндө имандуу болбосок болбойт. Бирок ушу имандуу, ошолор дагы имандуу болуп, өздөрү иманын сабагын окуп, иманга кирсе, анан кийин болот. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер биздин ушул Токтогул районундагы номер 6 орто мектеп бар. Мүлкүбат Рыспаев агайыбыздын атына коюлган. Ушул жердеги жалпы карапайым калың журттун, аталарыбыздын, апаларыбыздын, эжелердин, жаштардын үнүн уктуңуздар. Бирок чечимди сиздер гана чыгарасыздар. Тарбиябыз жакшы дегендер да болду, бирок тилекке каршы жаман дегендер да бар. Аны сиздер бизге караганда жакшы билесиздер. Жаштар сүйлөсүн теле долбоору кийинки ишембиге чейин сиздер менен коштошот. Саламатта калыңыздар. Тарбиябыз бекем болсун.
Çoğun söz ekenin Жүрөгүм işten sezet Tatıktı bekensin de Zamanım sömür gezer Atake vay Cılt etken sanamızda Samodon özümüzde Sağınıp kalamızda Eşiktür biz çoğaygon Erkelep aramızda Baktılı uzak yaşa Bar bolup aramızda Davat tepkim sırımdı Taştayımın göz nurumdu Atımdı el kuzu Arnayımın barırımdı Östürsöm ekensizdey Men dağı öz ulumdu Atake vay Yıldızday canımızda Samodon özümüzde Sağınıp kalamızda Eşiktür biz çoğaygon Erkelep aramızda Orbay uzak yaşa Bar bolup aramızda Den soluk bersekendey Kılımdı görsekendey Bayramlar jaşta butman Dilegin bersekendey Katkırıp karılıktı Kayratı jensekendey Atake vay Cılt etken sananızda Samodon özünüzde Sağınıp kalanızda Eşiktür biz çoğaygon Erkelep aramızda Baktılı uzak yaşa Bar bolup aramızda Atake uzak yaşa